Бүгін біз ушул халатка замок тигебиз. Бул халат базардан алынган халат. Бирок ушунчалык начар тигилген, кыйшак тигиштери. Бир жери ичке, бир жери жоон. Бул халаттардын замогун көпчүлүк учурда мына жери айнып калгандан гана бузулат. Атак бул халаттарды кыйла кийсе болот. Буга чейинки видеолордо көрсөткөнмүн. Эгер ушундай замокторду же болбосо ушундай тигиштерди сөгүш керек болсо, бул жумшак материал мындай. Кантип сөгөбүз? Муну бирден сөгүп отурбастан биз резкий движение менен сөксөк болот. Мисалы, бул замокто 2 строчка берилген. Артында 2 строчка. Биз ушуну акырындан бир штуктан бирин сөгүп алып, анан экинчисин сөгүп отурбай, сразу сөксөк болот. Себеби бул муну оверлокко кошо тигилген эмес, замок ошон үчүн сөксөк болот. Муну кантип сөгөбүз? Өтө катуу резкий движение менен дагы сөксөк, бизде эч кандай проблемасыз мынтип сөгүлүп кетет. Замок кадаганда мына жери кандай болуп кадалат, ушу жери меники эч эле окшошпой калат деп көпчүлүгү сурашат. Ошолорго жооп. Азыр мен кантип кадашты көрсөтүп берем. Бул жерде азыр замок халат менен келип туруп, мына жерде жакага кошулуп сплошной тигилип кеткен. Эски халат болсо дагы уже тигилип бүтүп калган. Ошон үчүн мен мындай эле көрсөтүп кетейин. Мына жаканын ички жагы. Мына болсо сырткы жагы. Мына жерден тигиш бар, моюндун тигиши. Ушул жерди мына жерге кантип тигебиз? Меники көпчүлүк учурда ушул жерим ийнеге тийип калып сынып калат дейт. Кыздардын көпчүлүгү ушинтип сурашат. Мен азыр ушул жерди силерге көрсөтүп кетсем. Мына жерде калың коюп турган материалдарды кыркып салабыз. Бул эми бүтүп калган болгондугу үчүн мен азыр сиздерге көрсөтүү бир аз ыңгайсызыраак болуп калат. Эгерде даяр бычылган материалга жаңыдан замок тигип келатканда анда жакшы болмок. Азыр мен тигишти сөгүп салбасам, бул мага мешайт этет. Биздин замогубуз, мына замогубуз ашыкча жагы ушул мына жака кирип кетсе жакшы да, мына жаканын катарына кирип кетсе. Мына жерде бизге 0,5 мына жерде 0,5 мм кылып туруп строчка берилип атпайбы? Кандай строчка? Ушул строчканын ичине киргизип салсак, бизде ийнебизди сындырбайт. Аны кантип киргизебиз? Бул жака мурда тигилип калгандыгы үчүн азыр бир аз ыңгайсызыраак. Мен муну азыр мына жерде бурчекте калып кете турган ашыкча материалдарды кыркып салам. Азыр мына жерде мынакей как раз мен мына ортодо экөөнүн уланган, мына экөөнүн ортодогу уланган тигишинен баштап тиктим да замокту. Азыр эми мен ушул жерге чейин сөктүм дагы, замокту ушул жерден баштап тиктим. Бир аз ашыкчараак болуп калды. Өзү узун халаттарга замоктун ушул жерин мына жерге келтирип тиккен жакшы да. Замокту сыдырып келгенде мына темирге келип такалып калат. Бирок азыр бир аз ашыкча болуп калган үчүн мен муну бияка кантип киргизем? Мына замокту мындай кылып туруп ичине каратып бүктөйбүз. Мындай кылып бүктөп туруп, анан кийин муну бастырышыбыз керекпиз. Мына жерге тигишибиз керек. Ошондо мына тигиш аркасындагы тигиш мындай болуп тигиш керек. Ал үчүн биз кантебиз? Муну аңтарабыз дагы. Мына замокту ушул тигиштин ичине киргизип туруп, мына жерде мен мына строчка ичиндеги жаканын бири-бирине ички жака менен сырткы жаканын тигилген тигиши бар. Мына жерге чейин келген. Мына замоктон акырын өткөзүп туруп, мына жерге жеткенде бул жагын мына замокту ичинде коюп туруп, анан бул жагын кайра эле мындай кылып үстүнөн бастырып тигип койсок болот. Мына азыр түз кылып тиктик. Жакада мына жердеги тигиш бар. Бул жерде да бастырып тигишибиз керек.
Муну ушул жерден алып салабыз, кыркып. Мынакей бизде азыр мындай болуп тигилди. Замогубуздун уш жагы мындай болуп тигилди. Ушул жагы мындай кирип кетти. Мына сырткы көрүнүшү. Сырт жагы мындай болуп тигилди. Азыр эми бизде мына жердеги строчканы мында бастырып, анан мына жерде замокту бир аз мындай түртүп туруп, анан кийин үстүнөн бастырып койсок, мына жер тегиз болуп калат. Мынакей. Мына жактагы строчканы бастырып келип туруп, ушул чыгып атканды биз мына жерден да строчка беришибиз керек да. Ошол строчканы берерде мына жерде бир аз ичине мындай кылып түртүп туруп, анан үстүнөн бастырып койсок, ичинде калып калат да, мына тегиз болуп түшөт. Бул жагы 0,5 мм ушул жака дагы мындай бастырып берсек болот. Бул жагы экинчи жагы Г'де болуп калат, жука көйнөктөрдө. Ошондо кандай кылып тигем деген ойлор болуп калат. Ошондо Г'де мына замокту эгерде муну артында эч кандай материал болбосо, мына бир эле кат материалга тиге турган болсок, азыр бул жерде 2 кабат жака болуп атпайбы? Эгерде бир эле кабат материалга тиге турган болсок, мына жерди мындай кылып туруп бастырып туруп, мына аркасын мындай бүктөп туруп тигип койсок болот. Замоктун мына жерине келгенде мындай закрепка берип тигип койсок болот, мына жерге кичине. Ошондо ушинтип тигишип кала берет. Ой эле бул. Мынакей кыздар, биз экинчи жагын дагы тигип алдык. Биз сөзсүз замок тигип атканда мына жерине жакшыраак көңүл беришибиз керек. Мына жериндеги сызык бири-бирине жакшы түшкөнү керек. Бул спортивный жакаларда дагы туура келет. Анан мынакей мына замоктун мойну мындай болуп тигилди. Эки жагы. Мына эки жагына тең бирдей замок ажыралып турат. Азыр бул жерден строчка берип туруп, анан моюн жакка карап строчка берип койсок бүтөт. Моюн жакка ылдыйга сплошной строчка беребиз. Ошо менен биздин замогубуз бүтөт. Бул эми баягы өзбекский вариантта бычылып тигилген халаттар. Реставрацияга келгенде ушундай кылып оңдоп берип койсоңор болот. Мынакей кыздар, эски халат болгон үчүн анча деле жакшы көрүнбөй атат. Мына без волна, без ничего кылып замокту ошо мен көрсөткөндөй кылып коет. Мына бул болсо моюн жагы. Шу жерин тең кылсак, мына жерин тең кылган болсок эле болду. Биздин халатыбыз тегиз жакшылап чыгат. Этегин да тең кылыш керек. Мынакей даже илгенде дагы эч кандай волна жок.